Оң канаттан ичинен Тыным Сейит уурусу жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Тагыраак айтканда Тыным Сейиттин 5 баласы жөнүндө. Эмне себептен Тыным Сейиттин Кабелинин тукуму 5 бала аталып кетет? Кабели атанын 2 уулу болгон, Тыным Сейиттин баласы. Тыным Сейиттин 3 баласы болгон, Кабели, Мортук, Шалтак деген. Ошо Кабелинин 2 баласы болгон, 2 уулу. Бирөөсү Токтомуш, Отор. Отордун тукуму Тыным Сейиттин санжырачылары, баяндоочулар айткан айтымына караганда Ооганстан тарапта калып кеткен, азыркыга дейин тукуму бар дешет. Токтомуштун 3 аялы болуп, 15тей болгон уулдары болгон 3 аялы. Эң жаш аялы өзү Баткендин Лейлек тарабынан деп айтылат экен, Бурчак деген эне. Ошол Бурчак эненин Токтомуш атадан 6 уулу болуптур. Анан Токтомуш өзү кайтыш болуп, боозурасы келип кайтыш болгондо себепти аркы берки өйдө төмөн сөздөр болгондон Бурчак эне өзүнүн 6 уулун алып Төркүн тарабына жер которуп кетипти. Ошол жерден Токтомуштун ошо Бурчак эне менен кеткен балдары тың чыгып, тайкелердин колунда чоңоюшуп, ошол жерден баатырлыкты, эрдиктерди көргөзүп, өзүнүн түз, жакшы жүрүм туруму менен эл оозуна алынышып, өзүнчө чоң эл болушуп, айыл болушуп, кийин тайкелердин бир чоң тойго катышып, бир санжырада биринчи байге, Аламан байге деп аргымагы биринчи келген дейт. Ошондо 5 бала деген тайкелери ураан чакырып, биздин жээндерге биринчи келатат деп. Экинчисинде эр сайышка чыгып, улуу баласы Дүйшөгул эр сайышка чыгып, тайкелердин атынан чыгып, ошо эр сайышты жеңип, ошондо дагы 5 бала деп ураан чакырылган деп айтылат. Ошондон кийин жалпы эле ошо Токтомуштун балдарын баары 5 бала деп атап, бул 5 бала чоңоюшуп, айыл болушкандан кийин өзүнүн ата тегин издешип, кийин Тыным Сейиттин тукумдарына атасынын жерин издеп келишип, ал убакта Тыным Сейиттер көбүн эсе нарын тарапта болгон дешет. Ал тарапка келип, атасынын элине, жерине кошулушуп, кийинчерээк 5 баланын көбүн эсе тукуму көлгө ооп келип, азыр көлдө байма-бай байырлап турушат.